Мондай клубниканын көчөтүн алам дегендер. Ак Суу районунда Ченери эле мына бир аз көчөтүн сатып атат. Баасы канчадан эле көчөттүн? Көчөт Федерики 15, килери 12ден. 15 сом, 12 сомдон экен. Мына чалып ушундай клубника айдайм дегенде. Бул Ак Суу районунун мына Ак Суу айылында ушундай клубникалар айдалып атат. Бияка келсең жанатан бери уже 3-4 килограмм клубника жеп салдым окшойт. Бул клубникаларды караш. Сонун клубникалар. Бул атайын мына бияктан окуп келип, ушу клубниканы кандай багыш керек экенин, кандай айдаш керек экенин окуп келип, анан көчөтүн да сатып, ошо көчөтүн сатып, дагы муну кандай сопровождение кылыш керек экен, кандай кылып багыш керек экен, эмне кошуш керек экен. Кээ бирлер клубниканы айдайт десе эле билимсиздик менен туура эмес айдап алып эле анча-мынча кыйналып калгандар болот. Ошон үчүн мунун клубниканда билимин алыш керек, оңой эле экен. Мына эгерде ушу клубниканын көчөтүн алам десеңер, мына көчөттөрү бар. Мына азыр ушул клубниканы айдаган мына жигиттин азыр өзүнөн сурап берем. Бул кандай болот экен? Бизге 2020-жылдан бери. Анан былтыр кышында эме кылдык да, окудук. Дагы окудук. Себеби билем деген жана текер адамга илим жукпайт, жана уялчак адамга илим жукпайт дейт да. Ошондой илим бул түгөнбөйт экен, ала бериш керек экен. Анан былтыр ошо окудук, Нурсултан деген агайыбыздан окудук. Өтө сонун мыкты окутту, себеби бул селекционер ошо клубниканы ошо чыгарган адамдардан окуп келген да. Ошону бизге окутту. Эми эң мындай айтканда, балансирный питаниянын эң негизги ошону үйрөндүк. Жана көптөгөн нерсени үйрөндүк, жана башкаларга да үйрөтөбүз билгенибизди. Мындай айтканда, клубника көчөт алган адамдарга баарын үйрөтөбүз. Ошол балансирный питание менен иштесеңер, 30% жогору болот түшүмдүүлүгү. Жана ошондой эле эме болот да. Кандай десем, жанагындай эч бир дефицит болуп атат, өлүп атат, клубника мынтип атат, тигинтип атат дегендер болбойт. Кыскасы илимин алыш керек экен. Илимин сиз үйрөтөсүз. Илимин ким көчөт 500дөн өйдө алса, ага сопровождение, агросопровождение кылабыз. Сиз биякта көчөт сатасыз, 500дөн өйдө көчөт ала турган болсо, көчөттүн баасы 12 сом, 15 сом дедиңиз, Федерика 15 сом, килери 12 сомдон. Жана көп алса, аны түшүп беребиз дагы. Мына туугандар, көчөт алып, ушул жерден үйрөнүп, баягы жөн эле билбей эле кыла бергенден көрө окуп алып, билип алып, түшүнүп алып кылган жакшы. Мына Нурбек мырзадан келип үйрөнүп алсаңар болот, окуп алсаңар болот. Негөрдөр мощный, сочный клубникаларды чыгарып атат. Биякта сорттору бар экен. Долгоиграющий, анан жазында берчү 2 сорт бар экен. Анан ошо 2 сорттун айырмасы кандай экен, кайсынысы пайдалуу экенин ушул жигитке чалсаңар да түшүндүрүп берет. И көчөтүн келип алып кетсеңер болот. Көчөт биякта чектелүү эле экен, Чектелүү аз эле. Аз эле. Жана сопровождение 1 жыл болот. 1 жыл ишо. 1 жыл бекер сопровождение кылабыз. Мындай кыл, тигиндей кыл үйрөтүп турасыз, Отургузгандан баштап мөмө бергенге чейин, анан көчөт да чыгарганга да үйрөтөбүз. Анан мөмөсүн дагы сатканга дагы клиенттер буйрушса табылып атат көп эле. Аны да таап беребиз. Мына ушул клубниканы өзүң антип сатат, көчөтүң антип сатат, кандай айдайт, мына ушул Нурбек мырзадан үйрөнүп алсаңар болот. Телефон номерин калтырып коем. Болбосо келип көрсөңөр болот, көчөтүн алсаңар болот, айдап көргүлө. Негизи буга чейин картошка, буудай, арпадан канча жылда айдап пайда таппай келгендер көп болгон. Азыр клубникадан кыска убакытта эле жазда айдаса күзүндөп өздөрүн актап калып атат, Мына мондай стойкалар менен, сеткалар менен поляларыңарды тозуп, анан ушинтип клубника, малина жана башка ягодаларды айдасаңар. Бирок клубникадан пайдасы жакшы экен деп атасыңар, Пайдасы көбүрөөк да. Эмне себептен пайдасы көбүрөөк, мисалы үчүн? Себеби бул деген мисалы 1 гектарга 50 миң бат атпайбы? Малина болсо 10 миң эле атат да. Аны ар бир түктөн жакшы караса 300 граммдан 1 килограммга чейин алса болот. Анан ар 1 килограмм сатса эле жакшы пайда. Бул кайра чыга берет, Кайра чыга берет. Мына көчөтүн алам дегендер келгиле кана.